Дагы бир жолу баарыңарга салам. Азыр биз өзүбүздүн онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бул онлайн сабак балдар кандай? Бул жакта мен силерге негизи математика онлайн курстагы математика сабагыбыз кандай өтөрүн көрсөтөм. Таанышып кетели. Менин атым Азат агай. Азат агай дейт. School Club'da matematikадан сабак берем. Китептерди түзөм, тесттер түзөм. Жалпысынан биздин онлайн курсубуз буюрса 1-октябрда старт алат. Сабак берем дейт. Беке сабак дейт. Ошо проблема болсо башка жолу эле да. Онлайн курсубуз старт болгондо 1-октябрда старт болот. Азырынча бизде бүгүнкү план кандай? Мен силерге 40 мүнөттүн ичинде математика сабак кандай өтүлөт, ар кандай лайфхактарды, ар кандай системасын, структурасын түшүндүрүп берем. Андан кийин калган 20 мүнөттүн ичинде мен силерде ар кандай суроо жок болсо, суроолорго жооп берем. Кыска план ушундай. Эми азыр китебибизди ачабыз. Онлайн курс форматта силерге китеп берилет. 3 китеп силерге үйүнөргө жөнөтүлөт, 3 китеп жөнөтүлөт силерге. Мисалы бул математика китеби, бул окшоштор китеби. Ушундай форматта китептер силерге жөнөтүлөт. Ушул 3 китеп аласыңар, ушул 3 китеп менен онлайн курсубуз өтүлөт. Китептин ичинде баардык керектүү маалыматтар бар. Бул китептин онлайн версиясы, мен ушул онлайн версия аркылуу силерге сабак өтүп берем азыр. Китептин өзгөчөлүгү кандай? Биздин китептин ичинде сабактан сырткары силерде видео сабак болот. Видео сабак ушул штрих-код аркылуу силер видео сабактарды көрөсүңөр, видео сабактарды көрсөңөр болот. Андан кийин китептин ичинде жалпы 12 сабак бар. Бүгүн биз 1-чи сабактан баштайбыз, бирок 1-чи сабактын ортосунан баштайбыз. Потому что биздин убакыт чектелген, ошол себептен баарын өтпөйбүз. Именно керектүү нерсени өтөбүз. Так, давайте баштайбыз. Бул 1-чи эмнеден баштайбыз? Ушул 4 мисалдан баштайбыз. Бул салыштыруу. Бирок анын алдында силерге суроо балдар. Жерден ичинде кандай бөлүктөр бар? Кандай бөлүктөрдөн ушул тест түзүлгөн? Ким жооп берет? Ким билет? Агай, мен жооп берсем болобу? Ооба, булган сизде. Математикада 2 бөлүк бар, 60 суроо. 1-чи бөлүк математика, 2 бөлүктөн турат. Хорошо. 60 Аналогия суроо. Улантабыз миланы дальше. Биринчи бөлүгүндө бул 2 столбик, 2 колонка берилет. Жооп бергенде салыштыруу. 2А же Бны толуктошубуз керек. Экинчи бөлүктө кандай мисалдар? Ал жакта чыгарыш керек, анан ответтери бар, да? Толуктойбуз, тест. Кадимки тест эле тур. Ар кандай шарт берилген турабы, текст форматы. Анан Адан Дга чейин жооптор бар турабы бизде. Караңыз, математиканын экинчи бөлүгүндө биз ушул жалгыз гана бөлүмдө, башка бөлүмдөрдө жок. Ушул жалгыз гана бөлүмдө бизде бир суроодо 5 вариант бар. Түшүндү? 4 вариант эмес. Башка варианттар аналогия грамматикаларда дайыма 4 вариант болуп чыгат. Азамат, эмкиси да ким жооп берет? Кийинкиси аналогия жана грамматика. Жок, аналогия сүрөм толуктоо окутушун дейбиз. Бул экинчи бөлүк. Үчүнчү бөлүк болсо кандай? Кыргыз тилинин грамматикасы. Ушунда жалпы 3 бөлүк бар. Ушуну түшүндүк турабы бизде. Аналогия сүрөм толуктоо окутушуну бөлүгүнө бизге кандай берилет? Бизде ал жакта ошол эле 60 суроо ичинен 30 суроо бул кандай? Аналогия сүрөм толуктоо, 30 суроо кандай? Окутушуну. Кыргыз группаларга эң кыйын бөлүм бул окутушун бөлүм болуп эсептелет. Ошол себептен ушул окутушун бөлүмгө дайыма көңүл буруп турабыз. Эмне себептен ушул бөлүм дайыма кыйын? Потому что биз негизинде айтканда биздин чөйрөбүздө мындай кыргызча тексттер аз, туурабы? Суперинфо газет болсо, анан ар кандай газет болсо башка кыргыз тексттер көрбөйбүз. Интернет бар орусча, кыргызча тексттер жок. Ошол себептен ушул бөлүм бизге кыргыз класстарга абдан кыйын болот. Ушул бөлүмгө өзгөчө даярданыш керек. Сөзсүнө көбүрөөк окуш керек. Үчүнчү калган бөлүм бул кандай? Кыргыз тилинин грамматикасы. Ал жакта канча суроо болот? Ким билет? 30 суроо же. 30 суроо. Тура канча балл берилет? 57 балл. Давайте балдарды карап чыгабыз. Грамматикага 57 балл турабы? Аналогия сүрөм толуктоо канча балл берилет? 121 балл. Видите, көп балл берилет. Бул жак 57 балл. Математика канча балл берилет? 67 балл. Түшүндү бизге баары?
Математика, аналогия сөйлемді окутушунун кыргызстан грамматикасы 67, 121, 57 балл берилет. Кыскасы ушундай. Эми карайбыз. Кандай десек. Бул структурасы. Эмнеге көңүл буруш керек? Жалпы бизде ортон өзүндө 150 суроо бар. 150 суроо канча убакыт берилет балдар? 3,5 саат. Бул абдан тар убакыт берилет. Убакыт абдан аз. Ошол себептен ар бир мисалды көңүл буруп ката кетирбей, тез чыгыш керек. Мектепте үйрөткөн ыкмалар көп туура келбейт, потому что ал ыкмалар, мисалы математиканы карасак, математиканын мектептик ыкмалары абдан узак убакыт алат, абдан көп убакыт алат. Узак жолдон көрсөтөт. Биз ЖРТнын форматында математика мисалдарын кыска, нуска, түшүнүктүү жол менен чыгарышыбыз керек. Андан сырткары, аналогия сүйлөм топту окутушунун бөлүм бул эң проблемдүү бөлүм. Эмне себептен? Мисалы математикада бизде 2 + 2 бул канча? 4 болсо турабы? 4 болду. Аналогия окутушунда бизде 2 + 2 4 болгон, ал жакта ар кандай варианттар бар. То есть ал жакта мындай объективный бир мындай логикага туура келген жооп жок. Логикасы бар, сөздүн логикасы бар, бир гана жооп бар, ал жакта бир гана жооп тура, бирок ал логиканы туура түшүнүш керек. Ошол себептен бизде отдельный аналогия сүйлөмдө окутушунун деген мисал бар. И үчүнчү бөлүм бул кыргыз тилинин грамматикасы. Бирок мындай морфологиядан мындай илимге кирген грамматика эмес, бул мындай практикалык жашоодо керек грамматика. Грамматика оңойраак эле. Грамматика, кыргызча силер жакшы билсеңер тура мындай шыгынар бар болсо, мындай тез эле болот. Грамматика оңой эле бөлүм болот. Түшүнүктүү? Эми эч кыйын жок ал жакта. Даже мындай орус класста окугандар, бирок үйдө кыргызча сүйлөгөндөр грамматиканы тапшырып алат спокойно. Болду, ушуну кетебиз. Эми мисалдарды карап чыгабыз. Азыр ушул мисалдарды карап чыккандан кийин бизге баары түшүнүктүү болот. Биринчи балдар бөлүм бул бизде эмне? Бул салыштыруу. Салыштырууну туура түшүнөбүз. Салыштыруу деген эмне? Мисалы, менде крокодил бар, көрдүкпү? Крокодил бар. Крокодил башын каяка бурат? Эт көп болгон жерге же эт аз болгон жерге бурабы? Каяка бурат? Көп болгон. Көп болгон жерге. Видите, крокодил окшошуп жатабы? Ошол эле логика менен биздин мындай бул знагыбыз, бул крокодил туура. Бирок бул жак 5 болсо, бул жака 6 деген санды жазсам болобу? Болбойт. Болбойт. Кандай сан жазышым керек? 5тен кичине сан. Ооба, 4 тура, потому что башыбыз бурса, бул 5 будан кандай чоңураак болуш керек. Логика ушундай. Эми ушул салыштыруу түшүнүктүү. Бирок карайбыз, астында менде мындай болсо, мисалы мындай знак болсо турабы? М мисалы мындай болсо, шарт кандай? М 0дон чоң сан, мисалы 5 бул 0дон чоңбу? Бирок астында барабар деген, мисалы крокодилдин сакалы деп коебуз, крокодилдин астында барабар болсо, 0го да барабар 0 болушу да мүмкүн. 5 жана 0 барабар да болушу мүмкүн. Логикабыз ушундай. Бул бизге түшүнүктүүбү? Ооба. Түшүнүктүү азаматпыз. Эми карайбыз. Бирок биз ЖРТнын логикасында ушундай знактарды көп колдонбойбуз. Бизде А, Б, В, Г деген бар салыштыруу ыкмасында. Карайсыз, менде А колонка бар, Б колонка бар. Бул жак 10 жазылса, бул жак 7 жазылса, 10 чоң турабы бизде? Бирок 10 кайсы тарапта жазылган? А колонкасында. А колонкадан туура жооз кандай болот? А болот. А. Наоборот, 7 10 болсо, бул 10 ошол кайсы колонкада жазылган? Б колонкада. Б колонкада туура жообуз кандай болот? Б. Б. болот. 7 болсо, эки тарап окшошпу? Туура жообуз кандай? В. В. X 7 болсо, жалпырайсыз. Бул жакта Г боюнча кандай айтыш керек? X бул жакта турган балдар, бул жакта Г'ни көпчүлүк кандай айтат? Г качан чыгат? Бизде маалымат жетишсиз болсо турабы? Бирок бул жетишсиз деген логикабыз толук туура эмес. Эмне себептен? Биз уктапта только бир ыкманы колдонобуз. Г качан чыгат? Менде ар кандай жооптор чыкканда. Жооптор ар кандай болгондо гана Г жообуз болот. Буну кантип түшүнөбүз? Менде X деген сан берилген, турабы? Ушул X сандын логикасын биз кантип түшүнөбүз? Менде мисалы 8 болсо, турабы? 8 7ден чоңбу? Анда значит А болот. А болот. Бирок 8 болгон шарт эмес, турабы? Канча болуп калышы мүмкүн? Просто X. 7 болуп калышы мүмкүн. Минус 7 болушу мүмкүн, может. В болот. Анан туура -7 да болушу мүмкүн. Жообуз кандай?
Б болот туурабы? А, В, Б. Анда жалпы жообубуз кандай турасы? Г болот. То есть Г жооп качан чыгат? Жооптор ар кандай болгондо. Эми силерге эме кылабыз? Буну баарын жазгыла азыр. Ушуну жазгыла мен айтканды. Ушуну жазгыла деттерге. Жазарбы? Ооба, жаздык. Улантабыз. Эмкисин. Так, үчүнчү мисалдарды окутуу. Так, эми бул мисалдарга чыгат. Бул баары түшүндү бизге. Эми эмне кылабыз? Эми давайте мисалдар чыгарып көрөбүз. Бул мисал А М 0дон чоң дейт тура бизде. М 0дон чоң болсо, логикабыз кандай? М 0дон чоң болсо, 10 сан. 10 сан Ага, я алабыз. вас люблю. Рахмат. Ай, мен уят кылбагыла болду. Тихо. Так. Эмне кылабыз? Уже ой кетти. Так, мен окуп турабыз. М 0дон чоң болсо, логикабыз кандай? М 0дон чоң болсо, эмне кылышыбыз керек? Бул жакта мен 0ду ала албайм, потому что 0дон чоң, 0га барабар болушу мүмкүн. Минус 2-ни да ала албайм. 0дон чоң болуш керек. Канча алам? Мисалы мүмкүн 2-ни алсам болот, туурабы? 2-ни алсам болобу, 2-ни алсам болот. Эми минус 6 көбөйтөм 2, минус 7 көбөйтөм 2. Минус 6 көбөйтө 2 канча болот? Туура минус 12. Минус 7 көбөйтө 2 канча болот? Минус 14. Эми суроо, минус 12 жылуубу же минус 14 жылуубу? Кайсы жылуураак болот? Конечно, минус 12 болгондо күн жылуураак. Минус 10 андан да жылуу. Бирок бизде минус 12, минус 14төн жылуураак. Тура жообубуз кандай? А болуп эсептелет. Бул жакта жалпы жообубуз кандай? А. Бул түшүнүктүү бизге. Түшүнтүбү? Так. Все, уже можешь скучать. Түшүнүктүү арызга? Хорошо. Б вариант Ооба. карайбыз. 13төн 5, 14төн 6. Биз бул логиканы кантип түшүнөбүз балдар? Бул жакта мен мисалы мага 13 жана 14 деп жазылса, 14 по-любому чоң, туурабы? 14 по-любому чоң. Бирок менде 13төн 5 жазылса, 14төн 6 жазылса, здесь уже, как сказать, непонятно. Почему непонятно? Потому что, кандай десем, Разные бөлүмдөр. Какой-то ооба, бөлүгү бөлүмдөр болот. ар кандай, алымдар да ар кандай, туурабы бизде? Бул бөлчөк сандар логикасын биз тура түшүнүшүбүз керек. Бул жакта эмне сурап атат? Пропорцияга көчсөк болот. 13төн жок, азыр, подожди. 13төн 5 бул эмне балдар? 13төн 5, ооба, пропорцияны азыр бул бабочка айтып коебуз, аны көбөйтөбүз. 13төн 5 бул кандай балдар? Мен тортtu алам. Канча кусокко бөлөм? 13 кусокко бөлөм, 5 кусок алам, туурабы? 5 кусок. Же тортtu алам. Ошол эле ушундай эле тортtu 14 кусокко бөлөм, 5 кусок алам. Понимаете, здесь немножко непонятно. Потому что мен 13 кусокко бөлүп 5 кусок алсам же 14 кусок 6 кусок. Мен бул жакта азыраак санга бөлөм, бирок кусокторум чоңураак болот, туурабы? Бирок анын саны азыраак. Бул жакта көбүрөөк санга бөлөм, бирок ал кусоктор кичирээк, бирок анын сандары көбүрөөк. Ушул баарын караганда бул баары түшүнүксүз, туурабы? Ошол себептен бул жакта биз башка ыкманы колдонобуз. Кандай ыкма? Бул бабочка ыкмасы. Бабочка кандай? Бабочка карайбыз. Мен көрүп атасыңдар, тура азыр. Өзүм көрөйүнчү. Мени көрүп жатабыз. Видите, мен колум көрүнөрү, колумду. Мен мындай колум бириктирсем эмнеге окшош? Бул чымчык эмес, бул бабочка, тура, бабочкага окшош. Эми карайсыз. Мен мындай колумду кайшылаш кылганда, мен кармагым колумдарым кайда турат? Үстүндө турат, тура, астында эмес, үстүндө турат. Ошол эле логика мындай. Мен 5ке 14 көбөйтөм. Канча болот? Так. 60, ой, 70. Бирок маселе 70ти бул жака жазабызбы же бул жака? Кайсы тарапка жазабыз? Мен колумду көтөрсөм да көрдүм, колум кандай үстүндөбү? Бүт үстүндө турат. 5'e жазабыз. Үстүндө 5 тапсына жазабыз.
видите, колумuz 70'ti бул тарапка жазабыз. 70 бул жакка жазылбайт. Андан кийин 13 көтөбүз 6 канча болот? 78. 78. 6'nın астына жазабыз, туура 78'ди. Эми 78 чоңбу же 73 чоңбу? 78 чоң. Туура жообуз кандай? Б болот. Б. Жалпы Б. жообуз кандай экен? Б, түшүнүктүүбү? Так, ушул эки мисалды жазгыла. Жазарбы? Ооба. Хорошо. 70'ti каяка жазсаңыз 5'in астына жазабыз, туурабы? 78'i 6'нын астына. Үстүндө турган сандардын астына, алымдардын астына жазабыз. Алым алат, туурабы? Ошол логика. В мисалды карайбыз. В мисал эмне дейт? 50'нин 20% жана 10 менен салыштыр дейт. 50'нин 20 негизи карайбыз. Пайыз бул эмне? Пайыз бул мындай знак. Пайыз. Бул мындай знак кетет. Бул знакты карасак эмнеге окшош экен? Бул все равно что кандай бит? 2-0 бит, 2 тоголок бул 2-0 минус 2-0. То есть пайыздын касиети кандай? Ал 2-0 алып коет. Кайталагыла эмне дейт азыр? Пайыздын эме, пайыздын эрежеси 2 алып коет. 2-0 алып коебуз. Давайте окшош мисал жазып берейин силерге. Мисалы 16'нын 3% бул кантип табабыз? 16 көбөйтөбүз 3 канча болот? 78. 70. Бирок пайыз эмне кылыш керек? Пайыз 2-0 алып коюш керек. Мындай жазабыз. 0,78. 0,178. Ушундай жазышыбыз керек, туурабы бизде? Түшүнүктүүбү? Эми 50 көбөйтөбүз 20 канча болот? 50 көбөйтөбүз 20. 50 көбөйтөбүз 20 канча болот, кыздар? 1000. 1000 болот, туурабы? Азаматпыз, 1000 болот. Бирок 1000 болгондо биз пайыз эмне кылабыз? 2-0 жок кылабыз, 2-0 алабыз. 10 чыгат, тиги тарап 10 чыгат, жалпы жообуз кандай? В. В качан чыгат, түшүнүктүүбү бизге? О барабар болгондо. Ооба. Эми давайте 3М, 4М'ди караштырабыз. Бул акыркы мисал. Бул жакта жообуз кандай? Ким уже догадался? Кто догадался? Жообуз кандай болот бул жакта? Бысы чоң. Эгер М чоң нөлдөн болсо. Г. Видите, бул жакта Г болот. Бул жакта көбөйтүп карайсыз. Мен Мдин ар кандай сан койсом болот. Карайсыз. Плюс 0 анан минус бар, туурабы? То есть менде плюс акчабыз бар, акчабыз жок, туурабы? Же карызбыз. Биздин жашообузда ушундай 3 состояние бар, туурабы? Биз байбыз, акчабыз бар, же акчабыз вообще жок, же акча карызбыз. Ушундай болобу бизде? Болот. То есть М тоже ушундай 3 состояниясы бар. Акчасы барды карашыбыз керек. Мисалы 2000 сому бар. Акчасы жокту карашыбыз керек. Жана 2000 сом карыз болгонун карашыбыз керек. Видите? Ар бир 3 состояниянын карашыбыз керек. Анан эмне кылабыз? Анан көбөйтөбүз. 3 көбөйтөбүз 2, 3 көбөйтөбүз 0, 3 көбөйтөбүз карайсыз. Бул 3 эч качан эме өзгөрбөйт. Түшүнүктүүбү? Бул 4 эмне кылат? Өзгөрбөйт. Баарыңызга түшүнүктүү эмне кылып атканын? Ооба. Эми жоктор жазып чыгабыз. 4 2 8, бул жак 6 Б болот. Бул тарап 0, бул тарапта 0 эмне болот? В болот, туурабы? Бул минус 6, бул жагыбыз минус 8. Жообуз кандай? А болот. А. Кандай жооп чыктыбы? Г. Чыкты. Анда жалпы жообуз болуш керек. Г. Түшүнүктүү арыбызга? Ооба. Жок, азаматпыз. Ушундай жазып чыккылабыз. Бул эки мисалды жазабыз. 1 минут.
Сейчас бүттік ағай. Хорошо. Болды, эми аз эмесек мисал берем, өзүбүз чыгарып көрөбүз. Так, бул 4 мисалды өзүбүз чыгарабыз, давайте. Төрт мисалды өзүбүз чыгарып көрөбүз. Ағай, бір есепті шығарып жоғын айтсақ болады, же төртеуін қатарынан бүтіріп Төртөөнүн артынан катарынан айтыш керек? жазсаң, ана чатка жазып алгыла жоопторду. Башкалар А, чыгып турсун. Болду? Так, чаттарга күтөм, жоопторун кандай болчу чатка. Бирге, эки, бул бирөөлө чыгарды, башкалар каякта. Давайте, башкалар эсепе болчубуз, ничего страшного. Так, баарын бирге чыгарабыз. Карайсыз, кыздар, балдар. Бул же көнчү кыздар же балдар барбы, жокпу? Көнчү кыздарбы? Меники биринчиси Г чыкты, экинчиси не смогла, а выс у меня вышел А. Так, карайсыз. Эмнеден баштайбыз? Дайыма шарттан баштайбыз. Эмнеде жазылып турат? К 0дон чоң жага барабар деп турат, туура бизде. К 0дон чоң болсо, кандай сан алабыз? Мисалы, давайте 1 алабыз, туура, баштапка 1 алып койсок болобу? Болот. Бул крокодилдин сакалы барбы? Сакалы бар, туура, астында турат. Эмне 0ду да алсак болот. Ладно, да, ладно. А минус 3 алсак болобу, мисалы? Жок. ағай, Болбойт. минус 3 болбойт, уже 0дон тикип чоң. коет да 0дон. Вообще не уходит. Эми коюп чыгабыз. 16 көбөйтөбүз 1, 7 көбөйтөбүз 1. Жообуз кандай? А. А варианты тура болот мындайда. 16 көбөйтөбүз 0, 7 көбөйтөбүз 0, тура жообуз кандай? В, В. Ар кандай чыктыбы? Ана сразу эле кандай? Г. Сразу эле жообуз Г. Г. Түшүндү? Ала. Вны карайбыз. 11ден 1 көбөйтөбүз, 5ке 9 көбөйтөбүз. Тура карайбыз. 1 11 көбөйтөбүз менен 11 канча 45. болот? 11. 11. 9га 5 канча болот? 45. 45. Видите, мен алымдын мен уктурабыз. Алымдын астына жазабыз. Эми суроо. Бул жакта турган 2 минус менен эмне кылышыбыз керек? Бул жакта минуска минус плюс деген эреже иштебейт. Түшүнтүбү? Бул минусты просто спокойно эле астыга түшүп көчүп кетет. Эми суроо. Асыл чоң болот. Минус 11 жылуу же минус ооба. Абыз чоң, 11 жалпы жообуз кандай? А болот, туурабы? Минус 11, минус 45 жообуз кандай? А. Бны карайбыз. 30дун 17%, 17дин 30%. Бул жакта көбөйтүү анан 2 0ду алуу кереги жок. Что 30, 30 турабы? 17, 17. Окшош сандарбы? Окшош. Равно. Равно болот В. Гни карайбыз. А кошобуз 10 же А кошобуз 7. Бул жакта логиканы биз кантип иштетебиз? Бул жакта көпчүлүк анын ар кандай варианттары бар деп Г деп коет. Бул Г туура эмес жооп. Дагы бир жолу Г качан чыгат? Жооптор ар кандай болгондо. Караштырабыз, кыздар, балдар. Анын ордуна 0 алсак. Кимде звуктар, пожалуйста, выключаем. Мешает. Так. Анын ордуна 0 койсок, 0 кошобуз 10, 0 кошобуз 7. Кайсы тарап чоң? 10 кошкон чоң болот. Нет, 10 кошкон чоңураак болот, 0 плюс 10 болот. Жообуз кандай? А болот. Давайте минус 100 кошобуз 10.
Минус 100 кошобуз 7. Бул жак канча болот? Минус 10, минус 100 Минус кошобуз. 90, минус 93. Минус 90 болот. кайсы 0га жакыныраак? Минус 90бу же минус 93пү? Минус 90. Ошол Минус эле 90. А. Туурабы? Анан так, А плюс 10, А плюс 7 түшүнүктүү. Анан мындай болуп калышы мүмкүн. Мисалы, даже 0 алдык, минус 10 даже 100 болсо, бул жак 110 болуп чыгат, туурабы бизде? Бул жак 107 болуп чыгат. По-любому жоозганда, по-любому. Видите? Жооп өзгөргөн жок. Ар кандай жоопторду көрүп жатабызбы? Ооба. Жок го, Жок, бар А бар го. Ана Баары жоозганда вариант А. ошол эле А болот, туурабы? Г эмес. Түшүнүктүү? Ооба. Жазып чыккыла. Жазарбы? Ооба. Азаматпыз. Болду. Ооба. Салыштыруу логикасы түшүнүктүү бизге? Ооба. Мгм. Түшүндү, азаматпыз. Эми дальше бизде 10 мүнөт бар. Эмне кылабыз? 10 мүнөт бар. Жерде мисалдарды. Эми азыр ар кандай мисал чыгарабыз. Давайте биз бул жакта прям подряд кетпейбиз, потому что бул биринчи мисал кыйын мисал, бизге убактыбыз жетишпейт. Экинчи мисал карайбыз. Бул жакта, кстати, бул китеп кичине чырнайык, балдар. 13 эмес, бул жак канча? 18 болуш керек. Ушуну жазып койгочу. 18, хорошо. Бул жак 18. Көчүргөлө. О 117 бүтүн 19дан 18 бөлөбүз 9 барабар А деп жазылат. Жазып чыккыла. Кандайкы биз сабакта отурганда иштейбиз. Жазып чыктыңарбы? Ооба. Эми 117 бөлөбүз 9, 18 бөлөбүз 9. Караңыз, бул жакта биз бул мисалды бизди мектепте өйрөткөндө чыгарсак, шайылыш чыгып кетип, мындай нерв болуп кетебиз. Караңыз, кандай чыгарабыз? 117 көбөйтөбүз 19, туурабы? Үстүнө кошобуз 18. Бөлөбүз 19га. Анан бөлөбүз 9 булгандай, бул 9дан 1 көбөйт. Ушул мисал бул вообще кошмар. Бул мисал жөн бойдон чыкпайт. Абдан көп убакыт алат. А мен башында эмне дегем? ЖРТнын форматында мисалдар дайыма кандай болуш керек? Кыска, нуска, түшүнүктүү жол менен чыгарыш керек. Ошол себептен бул мисалды биз вообще башка жол менен чыгарабыз. Мектепте көбүнчө көрсөтпөйт. Бирок просто 117 бөлөбүз 9. 18 бөлөбүз 9. Түшүнүктүү? 117 9га бөлсө канча болуп, канча болуп чыгат? 117 9 бирден алабыз, туурабы? 2 калат. 3-өн алабыз. 13 болуп чыгат. 13. 13. Бул 13 болуп чыкты, туурабы? 18 бөлөбүз 9 канча болуп чыгат? 2. 2 болуп чыгат. То есть жалпы жообуз 13 бүтүн 19дан 2 болду. А бул жак кандай? 13 бүтүн 1ден 19дан 1. А бул жак кандай? 2. Туура жообуз кандай? Ашы чоң. Ооба. Түшүнүктүү арыбызга? Түшүнүктүү? Мгм. Өзүбүз чагыштырабыз. Мисал, давайте 36 16 17 4кө бөлгүлө ушуну. Так, бул мисалдар жазып чыккыла. 8 бүтүн 17ден 4. Биринчиси. Мен бардык мисалдарды жазам, өзүбүз чагып көрөбүз. Ага кечип коюп кайталап коюп булар чыгаргангабы? Ошону чыгарыш керек. 4 мисал чыгарабыз.
Онлайн курста силердин дептерлерин эме кылабыз. Силерде куратор болот, алар силерге чалат, видеозвонок менен дептердин баарын текшерип чыгат. Түшүнүктүбү? Жазасыңарбы, жазбайсыңарбы, кандай процесс болуп атат. Ушунун баарын текшерип чыгат. Бизде дайыма онлайн курста абдан жоопкерчилик менен силерди карап турабыз. Поэтому халям балям болуш керек. Yazarı? Так. 36, 17'den 16 bölü 4'kü. Bu jata kандай misal болуп чыгат? 9,11 17'den 17'den Onu 36 bölü 4 kança olur? 9. Тогуз. Bravo. 9. Qarası, 16 bölüm 4 kança olup çıgat? 4. Bravo. To есть 9 bütün 17'den 4. 17'den 4. Bu düşündü bizge. Tak. Plus temne kılavuz. Joğuz kanday bu jokta. 9 bütün. Yok, biz plus kılatabız. Плюс. Здесь тоже просто. 45'ke 5 koşuğuz kança olur? 50. 50. 18'den kança? 7 koşuğuz 5 mi? 12. Вот, bu жакта канда? Мен 7ге bu жакта уже кошпойм 5'ti. Түшүндү? Bu жакта 7ге 5'ti кошкон эмне? Болбойт. Просто өзгөрбөй 7 эле деп жазылат. Түшүндү? То есть плюс анан көбөйтүүнү карайбыз. Астында 2 көбөйтөм 3 канча болот? 6. 3 көбөйтөм 3 канча болот? 9. 9. Bravo. 17 жазабыз, проблем жок. То есть 6 бүтүн 17'den 9. Түшүндү? То есть көбөйтүү менен бөлүүдө эмне кылабыз? Дайыма ушундай ушуну экөөнү көбөйтөбүз. Түшүндү? Бүтүн бөлүк менен алымын көбөйтөбүз. Ооба. А бул жакта мындай мисалдарда эмне кылышыбыз керек? Бул мисалдарда только бүтүн Бүтүн бөлүккө эле кошобуз. бүтүн бөлүк кошобуз, бүтүн бөлүктөн бүтүн бөлүктү алабыз. То есть акыркы мисал канча болот? 2'den 1'ge мисал канча болот? 1, туурабы? 1,3'төн 1. 1,3'төн 1. Бирок бул только качан иштейт? Бул жакта бир бөлчөк сан турса, туурабы? А бул жак кандай? Бүтүн сан болсо иштейт. А мисалы менде 2,7'den 3 көбөйтөм 3,3'төн 1 десе, туурабы? Всё. Здесь уже мындай лайфхактар иштебейт, биз мектепте үйрөткөндө чыгарышыбыз керек. Туурабы? 2,7'den 3 бөлөм 3,7'den 3 десе тоже лайфхактар иштебейт. Единственный форматта кошумча 5-чи вариант бар. Мен плюс-минус кылсам, карайсыз. Мен мисалы 14,17'den 3 кошом 2,17'den 4. Бул качан иштейт? Бул жакта Эми бүтүн бөлүккө кошобуз. бөлүмдөр 1 болсо, анда уже биз бүтүн бөлүккө бүтүн кошобуз. 14 кошобуз 2 канча болот? 16. 16. 3 кошобуз 4 канча болот? 7. 17'den 7. Түшүндү? Же минус болсо эмне кылмакпыз? Минус болсо? Анда 12,7'den А видите, 17'den здесь уже делать нельзя. Ушундай минус болуп калса, карайсыз. Мен 3'төн, давайте бөлөк жазайынчы. 14,17'den 3 кемитем 2,17'den 4пү? Бул жакта минус уже иштебейт. Почему? Потому что 14 минус 2 канча болот? 12. Бирок 3 минус 4 канча болот? Минус 1би? Вот ушундай минус 1 туруп калса, здесь уже что? Здесь уже работать ушундай болбойт. Бул минус болгон үчүн эмне кылат? Ушундай форматта чыгаруу эмне болбойт, тыюу салынат. Минусту качан иштетсек болот? Болбойт. Так.
Минусту качан иштетебиз? Мисалы 14 бүтүн жок. Мисалы 14 бүтүн турабы 17ден 3 минус 2 бүтүн 17ден 1 болсо турат. То есть дайыма бизде плюс сандар чыкса мындан можно. 14 кемитебиз 2 12 3 кемитебиз 1 канча болот? 2 12 бүтүн 17 андай болот. Айырмасы түшүнтүү бизге? Ооба. Хорошо. Ушу баарын түшүндүк турабы бизде. Эми силерге суроо. Так, ладно. Енді давайте башынан баштайм. Биринчи мисалды А мисалды ким түшүндүрүп берет? Г чыкканды ким түшүндүрүп берет? Кто смелый, давайте. Эмне үчүн Г болуп чыкты? Давайте мен. Давайте. Бул жакта деген биз барышында билишин карасак, К деген бизде чоң же барабар 0 болуш керек. Мындайча айтканда, 0дон биздин К саныбыз деген чоң болуш керек. Анан биз деген терс сандарды колдоно албайбыз. Анткени дегенде бул 0дон кичинекей сандар. Анан биз деген мисалы 1ди алдык, анан 0ду алдык. Анткени 0ду алсак болот. Бул жакта чоң же барабар деп турат. Же болбосо крокодил сакалчан турат. Вот, Хорошо. анан коюп чыктык. Болгондон кийин разный ответтер чыкты. Маалыматыбыз жеткен жок. Ошон үчүн Г вариант болду. Хорошо. Так, эми давайте жаныңызда бир кыз бар экен, турабы, Милана? Да. Касташыңызбы? Давайте В мисалды түшүндүрүп бериңиз. Ай качып кетти го. Давайте ким түшүндүрөт В мисалды? Уялбай түшүндүргүлө, мен түштебейм. Мен айта берейинби агай? Мама. Это мама была? Кечип коюңуз, пожалуйста. Так, ким түшүнөт эмкисин? Милана, давайте В'ни Мен айта берейинби агай? Же давайте башка ким? Качылаш көйтүү менен лайфхак менен чыгарылат бул жердечи. Анан Ага. биринчи колонкада 9дон 1 минус белгиси минус, экинчи колонкада 11ден 5. Качылаш көйткөндө биринчи колонканын бөлүмү менен алымы менен экинчи колонканын бөлүмүн көйтөбүз. Ал жерде 11 чыгат, экинчи кийинкиде болсо 9 менен 5ти көйткөндө 45 чыгат. Экөөнүн алдында тең терс минус коюлгандыктан экөөнүн минус ошол бойдон эле түшөт. Анан минус 11 менен минус 45ти салыштырганда бул жерде 11 эстесине чоң, потому ал 0го жакыныраак. Вот. Анан ошол вариант А болот. Хорошо. Б мисал В болот, бизде Б мисал. Б мисал В болот. Г'ни ким түшүндүрөт, давайте Г'ни. Кыздар Г'ни ким түшүндүрөт? Бул жерде деле агай анын ордуна вариант мани коюпчу, 0дон чоң жана 0дон кичине сандарды койгондо 3 вариант менен тең чыгарганда, ооба, жооп баары бир А чыгып атат, ошол үчүн А тура. Хорошо, молодцы. Так, Милана түшүндү арызга? Да, ким бизде группада бар? Милана. Агай, можно вопрос? Да. Вы что, нас видите? Ну, я вижу, у кого-то экраны есть. Вы должны камеру выключить. Өзүңүз камераны өчүрсөңүз, астында турат камера. Я хиджаб носила, блин, я не знала. Нет, я не видел, в принципе, я только ваш сейчас потолок вижу, не переживайте. Мен анда караган жокмун. Хорошо. Окей, ну там можно камеру выключить, хорошо? Все. Я не знала, как... Нет, я не видел, не переживайте, только свернуто, хорошо. Так, окей. Дальше, бул түшүнүктүү бизге. Так, давайте үчүнчү мисал карайбыз. Последний мисал, үчүнчү карайбыз. Биз сабакта, короче, потом расскажу еще. Давайте, бул геометрия тура, бул геометрияда биз математика сабагыбызда сул капта геометрияны сразу өтөбүз. Биринчи сабактан баштап. Бүгүнкү тема бизде айлана тура, карайсыз. Бул жакта логика кандай? Бул жакта 110 болуп берип турат. 110 болуп турат, бизде 110. X'ти, Y'ти сурап атат. Анан сураганда X'ке Y кошкондо же 180 кайсы колонкабыз чоң болот деп сурат. Ушуну чыгарыш үчүн биз X менен Y табышыбыз керек. Бул айлана, ортосу О, ошол себептен бизде ар кандай теоремалар, шарттар иштейт. Биринчи шартыбыз, бул тарапта 110 болсо балдар, Y турабы бизде? Анын бет мандайында турган бурчтун Барабар, Y 110го барабар агай. 110 эмес. Бул бурч менен бул бурчтун суммасы Ички бурчту берет. жок, 180 болуш керек. Ушундай эреже бар. Поэтому Y канча? Y 70. Ошо 180 70 110 алсак канча? 70 калат. А X'ибиз канча? X'ибиз Получается. бул 70тен
Ал мындай нар жакта турат. 2 эсе көп болот. 140 болот. Түшүндү? 100. Бул 70, бул тиги тарап 140 болот. Түшүндү? Ошол себептен x 140, y 70, жалпы жоозгандай 210, 210. жоозгандай b. Негизи айлананын боюнча бул бизде бөлөк отдельный тема бар. Айлана абдан мындай кыйын тема деп эсептесек болот. Ушул баарын биз бөлөк курста өтөбүз. Эми азыр, в принципе, барсыңарбы? Барбыз. Хорошо. Так, эми азыр сабагыбыз ушундай, негизи ушундай форматта бизде 2 сааттык сабак болот. Эми азыр суроо жооптон баштайбыз, бирок андан алдын мен силерге онлайн курсту айтып берейин, Schoolclub боюнча. Schoolclub боюнча толук маалыматтар бизде Инстаграмда бар, анын баарын биз анык эле ачык айтып турабыз. Биз дайыма саппортто иштейбиз. Бизге жазылган балдар сөзсүз түрүндө жакшы окуш керек. Жаман окуган мындай эле акча алабыз деген мындай оюбуз, ниетибиз жок. Сөзсүз түрүндө акча силерге курсту алгандан кийин биз силер жакшы окуп, жакшы балга сөзсүз түрүндө жетишибиз керек. Бул сөзсүз түрдө биздин талабыбыз. Поэтому жаман окугандарды биз исключение кылабыз. Только жакшы окугандар, аракет кылгандар Schoolclub'га жазылыш керек. Schoolclub'да азыркы учурда бизде курстун 3 түрү бар. Биринчи курс бул жөнөкөй курс. Жөнөкөй курс бул Бишкекте тургандар балдар үчүн. Бишкекте окусаңар, анда жөнөкөй курска жазылыш керек, потому что жөнөкөй курста бул жакта по-любому живое общение, китептер живую, мугалимдер прям напрямую бир класста отуруп классына группаны көрөсүңөр, брейк, конкурс ар кандай катышасыңар. Это очень интересно, эффективно. Эң эффективдүү курс бул жөнөкөй курс. Экинчи курс бул бизде интенсив курс. Интенсив курс бул кимдерге? Булар Бишкекте окубагандар, бирок Бишкекке каникул учурунда келе алгандар. Интенсив жөнөкөй курс бизде 3 ай болсо, интенсив курс, бир интенсив курс бул 1,5 айлык курстай. То есть негизи интенсив курс это 2 жума. Түшүндү? Короче, 2 жума курс болот. Интенсив 2 жума. Ошол. Үчүнчү курстун түрү бул онлайн курс. Как раз бул санамык сабак, пробный сабак, бул онлайн курска багытталган. Онлайн курс жөнөкөй курстун ошол эле материал берилет, ошол эле эффективдүү берилет. Просто эмне жок, брейктер жок, живое общение жок. Биз силер менен офлайн форматта Zoom аркылуу байланышып сабак өтөбүз. Бирок онлайн курста башка курстарга караганда биздин онлайн курста толук методикабыз жазылган, бизде даяр китеп силерге жөнөтүлөт, тесттер баары жөнөтүлөт. Ушул китеп тесттерди силер карап, ушул китеп тесттер боюнча сабак өтөбүз. Дайыма методика. Онлайн жөнөкөй любой курста силер эмне аласыңар? Дайыма 3 китеп келет. 3 китеп келет. Математика, аналогия, грамматика. Ушул 3 китеп менен мисалы силерде вторник күнү математика болот, четверг күнү аналогия болот, субботунун күнү грамматика болот. То есть ар бир китеп бул отдельный сабак. Жума сайын 3 сабак өзгөрүп турат. Андан сырткары математика сабактарында жана аналогия жана грамматика сабактарында бизде отдельный YouTube канал бар. YouTube сабактар бар. Ушул китептен сырткары бизде 4 тест жазасыңар, 4 сынамык тест. 4 сынамык тестти жазып турасыңар. Ушул тест бул это ваша тренировка, как будто тестте отургандай ушул тесттер жазасыңар. Түшүндү? Ушул 4 тест болот, плюс по желанию можно до конца года 6 тест написать. Кыскасы ушундай. Так, понятно? Түшүндүңүзбү? Да. Ооба. Тест. Эмкисин карайлы. Дальше. Эмне маанилүү бизге? Бул 4 тест. YouTube кыскасы ушундай. Андан кийин бул курстун шарттары кандай? Жөнөкөй курс 3 жумадан 3 жыл, интенсив, жөнөкөй интенсив здесь пока не буду они много рассказывать. Онлайн курс бизде расписание кыргыз группа, старт 1 октябрь, буюрса вторник, четверг, суббота 4:30 6:30 чейин. То есть 2 сааттык сабак болот, толук китеп боюнча өтөбүз. 20 сентябрда ушу китептер жөнөтүлөт. То есть 20 сентябрда группага запись жабылат, китептер жөнөтүлөт, группа түзүлөт, анан 1 октябрда буюрса сабагыбыз баштайбыз. Как раз вторник күнү бул 1 октябрь болот, математика сабагынан баштайбыз. Анан аналогия, кыргыз тили, грамматикалар сабактары кошулат буюрса. Кыскасы ушундай. Кандай баасы кандай?
Onlayn kurstun baası bizde 3 ay, birinci ay, ikinci ay, 3 ay. 3 ay толук жакшылап окуш керек. Ар бир айдын мисалы bizde жөнөкөй курстун тоже ал жакта тоже 3 ay. Бирок ал жакта баасы bizde 5000 сомдо 4900 сом, 4900 сом, 4900 сом. Туурабы? Плюс 1500 сом отдельно бир жолу китеп алып алыш керек. Бул 3 айлык курс. Туурабы? Интенсив курс, негизи интенсив бул 2 жума бир курс, бул 6500 сом. Бирок бул бир курс бул жетишсиз. Сөз үстүндө экинчи интенсивге келген жакшы болот. Экинчи интенсив тоже 6500. Ичине китептер кирет. То есть бул 13000 сом. Самый выгодный курс бул онлайн курс. Негизи баа боюнча ар бир ай 4000 сомдон. И китепке силер төлөбөсүнөн китеп ичинде болот. То есть книга в подарок. Түшүндү? Белекке берилет. Только доставкасын бөлөк төлөш керек. Доставкасын бөлөк төлөйбүз. Доставка ичине кирбейт. Түшүндү? 4 3 көйдө канча сом болот? 12000 сом болот, туура бизде. Бул жалпы 12000 сомго, бул общем онлайн курс. Ар бир ай 4000 сомдон. Это самый выгодный курс вообще не только среди нас. Мне кажется, башка курстар выгоднее нас, не знаю. Ну, өзүнө билесиңер, бирок у нас выгодный цены, хороший цены. Бирок бизде ушул курска талап бар. Мен биринчи башында айткандай, бизге курска катышкан балдар, биз аларга жооп беребиз. Алар сөзсүз түрүндө биздин курсубузду кандай толук окуш керек. Биз живой формат болгондо биз алар балдар айлап төлөйт. Биринчи ай төлөйт, анан биринчи ай бүткөндөн экинчи ай төлөйт. Бул жакта бизде ушундай формат иштебейт. Биз силерди онлайн форматта, биз силерди көрбөйбүз. Мындай живой контакт жок. Силер башка бир жактасыңар. Ошол себептен биз эмне кылабыз? Биздин талабыбыз курстун суммасын толук курстун башына төлөш керек. Сразу төлөш керек. 3 айдын ичинде сразу 12000 сом төлөш керек. Чтобы записаться, азыр 1000 сом төлөш керек. Мен айтканда 20 сентябрда уже группа жабылат. Мен даже группада 20дан ашык киши бар. Орундар чектелген, бизде максимум 30 киши катталат. 25 киши де катталат. 30 киши көп, 25 же 30 киши катталат. 1000 сом төлөйбүз, орундарды брондойбуз. Туурабы? Андан кийин 20 сентябрда силер калган 6000 сом төлөш керек. Ушул 7000 сом төлөнгөндөн кийин биз силерге китепти жөнөтөбүз. Китеп жөнөтүлөт, анан курстун 1 октябрь стартында эмне кылабыз? Курстун кандай десем, калган 5000 сом сумманы дагы курс 1 октябрга чейин төлөш керек. Кыскасы ушундай, шарттары ушундай. Это для чего? Для того, чтобы вы закончили курс полностью, качып кетпей, экинчи, үчүнчү ай таштабай жакшы окуш керек. Потому что бул биз силер биздин репутацияга иштейсиздер. Түшүндүбү? Биринчиден силер мисалы бир ай катышып, жаман бала алса ким күнөөлүү болот? Биз стулкап күнөөлүү. Бирок эч ким уже сурабайт, сен канча окудуң, туура? Мен стулкап катталдым, жаман бала алдым, стулкап жаман. Бизге ушундай репутация кереги жок. Биз өз сөзүбүзгө жооп беребиз. Поэтому толук 3 айга сразу заранее жазыш керек. Шарттар ушундай. Бала суроо барбы? Суроону атам. Кыздар, балдар суроо барбы? Суроо. А если сочо? Бербей тургачы? Кандай? Каникул учурунда боло турган курстар 2 неделя болгондо ошондо каждый день болобу? Каждый день ал жакта күн сайын болот 3 сааттан. Мисалы ал жакта негизи курс 14 күн болот, 14 күн. Ичинде 12 күн сабак, 2 күн тест. Түшүндү? Ооба. Так, ну, негизи интенсив болуш үчүн, интенсив это по-любому очень дорого. Интенсивке 6500 сом курс болот, анан сырткары где-то дагы 20000 сом, 15000 сомдой өзүндай жолго, тамак ашка, жаткан жерге кетип калат. Даже туугандар жашасак да, по-любому биз билебиз, балдар келгенде бизде примерно ошол 3 айлык курстун акчасы кетип калат, андан да көп кетти. Примерно 20000 сом кетип калат, минимум 20000 сом. Жол там 1000 сом такси сюда, 1000 сом обратно, туура, минимум. Там маршрутка, тамак аш, обед, самет, ужиндар, ушун баары кеткенде баары эле ушундай эле акча кетет. Интенсив дороговато получается, дорого. Бирок, но интенсив это тоже очень классно, это очень интересно. Поэтому кимде шарт бар, келгенге тоже рекомендую. Здесь прям брейк, конкурстар, интенсив, мындай мугалимдер көрүп, тесттерди вживую жазып, это очень интересно проходит. Түшүндү? Вот, кыскасы ушундай. Короче, я слышала то, что силер бир кыздар чыкпадыбы? 234 балл алганчы?
Аминат, Аминатпы? Ооба. да. Ошол бир жыл барып турго ошондо кандай болуп калат бир жыл барганда? Карайсыз, бизден бул 3 айлык курс тарабы. Это 3 айлык курс. Это что за курс? Это курс силер мисалы 120 балл менен келдиңерби? Бизге биринчи силер курс баштаганда 120 балл тапшырасыңар, туурабы? Анан 3 ай өттүбү, толук курс өттүбү, же мисалы 2 интенсив өттүбү, примерно 160 балга жеттиңер. Это вам показалось мало, тура вы хотите золотой. Поэтому дагы бизге эмне бар? Биринчи улантуу группа бар. Улантуу группа бар. И еще экинчи формат эмне бар? Бизде кемп бар. Кемп это кемпке 1000 кишинин ичинен попадают, максимум 10 киши попадают кемпке. Очень жесткая конкуренция там идет. Для того, чтобы попасть в кемп, вы должны прям реально очень умными быть. 190 плюс, 200 плюс должны иметь. Кемпке андам адам өтүп. Кемпке окуган балдар, булар алтынга кетип аткан балдар. Улантуу группада окуган балдар, булар кандай, которые хотят 200 плюс, 180 плюс. А в кемпе учатся только те, которые хотят получить золотой сертификат. Бирок алтын сертификат прям талап эмес. Алтын сертификат сыз эле мындай 200 плюс алып, алар жакшы эле жыйынтыкка бюджетке окуп аткандар көп бизде. Мисалы бизде мындай Нурзат деген кыз бар, ал 224 балл алган, тура менин кызым менин де окуган, 224 балл. Анымда постоянно көргөнсүн тура, алар тоже алтын сертификаттын шартына эле 1 балл жеткен жок алтынга, бирок уже алтын сертификат шарты менен эле толук 100% грантта алты университет окуп жатат. Кемп бул специальная программа, у нас это наша уникальная скулкаптын курстары. Это отдельная группа, где преподают только сильные преподаватели. Негизи бизде мугалим баары күчтүү, бирок отдельный мугалимдер отдельный программа менен только акылдуу балдарды топтоп ушуга сабак берет. Кыскасы ушундай. То есть бир жыл ал Аминат окуган, ал 3 ай курсту өттү, анын баалы ага жаккан жок, ал дагы кемпке өтүп, дагы жарым жыл окуган. Бирок былтыр бизде кемпибиз бесплатный болгон, бирок быйыл бизде кемпке сурап аткандар абдан көп, поэтому кемп кичине мындай символический плата болот. 2000 сом, 1000 сомдой ушундай плата болот кемпке. Чтобы покрывать расходы, потому что кемпте өзү расходтору көп, мугалимдерге зарплата чыгаш керек, распечатка көп, поэтому расходтор жабыш үчүн кемп платный болот. Бирок пока что о кемпе говорить рано. Нам сначала нужно пройти с вами полный курс. Бирок онлайн курста окугандар үчүн тоже онлайн кемп тоже будет. Түшүндү? Агай, это тест мы будем сдавать, ошо сиздердин жаңыңызга алып сдавать этебизби же тоже онлайн болобу? Мы сейчас, короче, продумаем, как это сделать. Я хотел сделать в формате онлайн. То есть онлайн-тест кылып турам, но это немножко тяжело и немножко неудобно. Поэтому я вам онлайн курска катышканда я вам отправлю бланки ответов. Каждый получит 4 бланка ответов, хорошо? И потом в какой-то момент я буду открывать вам урок, внутри которого будет тест. Ушел тест, если вы будете делать, и будем там по времени эти, как сказать, картинки будут удаляться, хорошо? То есть у вас там будет жесткое время ограничено будет. Мы там сделаем как живой формат, просто тесты вы через телефон будете смотреть. Хорошо? Вот, көрөбүз, короче. Барсыңарбы? Дагы суроо барбы, кыздар? Жок. Все, болду. Кемпке өтүш үчүн алыш керек. 190-200 плюс алыш керек, анан да конкурстан өтүш керек. Там, о кемпе пока говорить рано. Биринчи онлайн курс өтөбүз. 3 айлык курс өтөбүз, анан балды карап, анан сүйлөшөбүз дагы бөлөк. Хорошо? Кемпке шарт бар, это не важно. Главное, что вы получили хороший балл, бюджетке өтүп. Самое главное, жердин ичинде, что вы получили хорошие знания. Жакшы билим алып, мында жакшы жогорку окуу жагы өтүп, жакшы кесип алып, акылдуу, билимдүү, мындай маданияттуу адам болсок, ушул бизге ийгилик болот, түшүндү? Эң биринчиден ушул. Кыргызстан келечегин ачкан, мындай биз намыстанган, мындай жаран болгондо, анда Кыргызстаныбыз өнүгөт, өзүбүз өнүгүп, өзүбүз бактылуу адам болуп өзүбүз эсептейбиз, түшүндү? Болду, кыскасы дагы кошумча суроо бар болсо, мен силерди WhatsApp'та личкага күтөм. Курска жазылгандар үчүн мен силерге максимум 2 күн бар, 2 күн ичинде толук предоплата таштап жазылыш керек. Ошо сен потом уже потогубуз жабылат. Онлайн курс ачылган уже кеч болуп кетет. Поэтому только биринчи поток орун бар, орундар чектелген. Поэтому көп ойлонбой, тез жазылгыла. Хорошо? Агай, биз деген сүйлөшкөндөчү, биз өзү негизи месяцтан брондоп койгонбуз да, август эле. Анда силерге скидка болот. Скидка алган болчу, анан биз 10 000 төлөйбүз деген.
Ооба. Ой, то есть 11 11 миң миң. да 11 миң болса. Силер 1000 сом Вот. төлеп койдуңарбы? Ооба, төлөп Анда койгонбуз. только 10 000 сом төлөйсүз болду. 11 000 сом эмес, 10 000 сом төлөйсүз. Ооба. 10 000 сом төлөйсүз, биз силерге кетип, силерге уже скидка, те, кто записался там до какого-то там, до 10 сентября, у вас там скидка Не, 11 000 сомов. мы не до 10-го, мы до 3 сентября записывались. Ну, имеется в виду полностью, 10 сентябрга чейин жазылгандар үчүн баарына курс 11 000 сом акция боюнча. Бирок азыр уже акция жок. Ошол. Кечиргенский. Мгм. Хорошо? Поэтому көп ойломо, тезирээк жазылгыла. 12 000 сом тоже баа бизде не будет сохраняться. Ортого жакындаганда адамдар көп болсо баа да көтөрүлөт. Вы знаете, что башка жактарда курстар намного дороже. Поэтому думаем, это пока что осенняя акционная цена. Хорошо? Все, балдар, кыздар, чоң рахмат, сага чоң рахмат. Жакшы жазылбайсыңарбы, сөз түрүндө жакшы окугула, жакшы адам болгула, бактылуу болгула, өзүндай жашообузда туура жол издеп, таап, жакшы адам болгула, жакшы калгыла. Давайте. Нажался. Жакшы калгыла. Давайте. Давайте.